Саламатсыздарбы, урматтуу багбандар. Бүгүн биз сиздер менен тапаз фунгицити менен дарылоо ыкмасын карайбыз. Тапаз препараты өсүмдүктөрдүн кайсы ооруларына жардам берет? Биринчи мучнистая роса, ак кебер оорусу. Өсүмдүктөрдөн алма, карагат, крыжовник, бүлдүркөн, жашылча гүлдөрдүн баары ушу ак кебер оорусу менен ооруйт. Мына ошолордун баарына жакшы жардам берет. Экинчи алма менен алмуруттун парш оорусу жана алардын мөмө чириги. Төртүнчү персик менен нектариндин жалбырагынын тармалдашы. Бешинчи алча черешнялардын кокомикоз оорусу. Алтынчы ржавчина датпас ооруларына. Жетинчи малинанын дидимела оорусуна жана малинанын мөмөсүнүн боз чириги оорусуна. Тогузунчу жүзүмдүн аидиум жана чирик ооруларына. 10-чу жүзүмдүн антракноз оорусуна. Мына ушул ооруларга тапаз жакшы жардам берет. Тапаз ак кебер мучнистая роса оорусуна ар кайсы өсүмдүктөр үчүн эң жакшы каражат. Жана ошондой эле малинанын дидимела оорусуна да сонун жардам берет. Ооруну гана айыктырбастан профилактикалык каражат да болуп саналат. Өсүмдүктөрдү дарылагандан кийин тапаз бат эле өсүмдүккө сиңет кетет да өсүмдүккө жакшы жана узакка жардам берет. Дарылагандан 2 саат өткөндөн кийин оору пайда кылуучу кооздук арындарды өлтүрө баштайт. Тапаз системалык фунгицид болгондуктан 7 күндөн 15 күнгө чейин өсүмдүктү коргойт. Дагы бир жакшы сапаты тапаз чачылгандан кийин 1-2 саатта эле өсүмдүккө сиңет да жаан жууп кетет деген коркунуч болбойт. Бул препарат аба ырайын 10 градустан 35 градуска чейин чача берсе болот. Ал өсүмдүктөргө эч кандай зыяны тийбейт. Тапазды туура колдонсок, ага өсүмдүк жана анын оорусу көнүп кетпейт. Адамга зыяны 3-класс, башкача айтканда зыяны аз. Тапазды эч коркпостон пестицид, инсектицид, жер семчиктерди аралаштырып чача берсек болот. Негизги эреже кошулуучу зат шелоштуу же болбосо кычкыл болбошу керек. Тапаз жетишерлик экономдуу, себеби азыраак дозада кошулат башка препараттарга караганда. Жана мунун баардык агро вет аптекалардан тапсак болот. Дагы бир жакшы сапаты ачылган препаратты вегетация мезгили бүткөнгө чейин чача берсек болот. Тапаздын жетишпегендиктери, минустары. Биринчи, оору өтө жайылып кетсе, алы келбей калат. Ошондуктан оору башталганга чейин же болбосо жаңы башталып калган мезгилде чачышыбыз керек. Дайыма тапазды пайдалансак, ал топуракта чогуло берет. Ошондуктан бир сезондо 4 жолдон ашык колдонбошубуз керек. Жана 3 жыл катары менен колдонгондон кийин 4-жылы тапазды башка фунгицид менен алмаштырышыбыз керек. Тапаз жемиштерде 25 күн сакталат. Ошондуктан пайдаланганга чейин 1 ай мурун чачууну токтотушубуз керек. Биз азыр даярдап койдук эле. Ошону чачсак, мисалы үчүн 15 литрлик дары чачкыч. Буга азыр 6 грамм тапазды кошобуз. Сууну куюп алганбыз. 6 грамм тапазды кошобуз. Тапазды коштук. Муну аралаштырабыз. Аралаштыргандан кийин эми ушу карагаттарда генелер пайда болгон окшойт. Азыр ошо генелерге каршы мына көрүп атсаңыздар керек. Мына карагаттар бүлтүйүп калыптыр, жалбырактар. Мына монун артында көзгө көрүнбөгөн генелер бар. Жана бул жерде абрикос, сиздерге көрсөтөм. Бул жерде бир түп абрикос биттей баштаптыр. Биттегенде жалбырактары монтип чокмороктошуп калат. Анан нектарин дагы мына курчавость лист деп коет. Ушундай боло баштаптыр. Тармалдашып жалбырактары мына ушулардын баарында азыр
тапаз менен тапазды коштук. Эми жаңкы курт кумурскаларга каршы, зыянкечтерге каршы биз энжону кошобуз. Энжону 20 граммдык шприцке сордуруп алдык. 15 литр сууга 20 граммды кошуп атабыз мына. Болду. Азыр аралаштырып туруп чача берсек болот. Анан мына эскерте кетчү нерсе, чачып атканда могу зыянкечтер, могу кенелер жалбырактын астыңкы бетинде болот. Мына көрдүңүздөрбү? Ягы мындай томпоюп калган, курт астында болот. Мына ушул жерге тийгендей кылышыбыз керек да. Ошол ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Өсүмдүктөрүңүздөр оорубасын, өзүңүздөр аман болуңуздар. Кайрадан эфирден кезишкенче саламатта туруңуздар.